Assalamu alaikum. Biraz güzel. Temanı başlayız. Assalamu alaikum. Doğanlar, kandaysınlar. Ne getirdin? Adamlar girsin, tuğanlar hazır. Kişinin adamları girsin, hani efiriz başlayıp bugünkü temamız Yetim Toğu boyunca tuğanlar. Geçenden beri, 2-3 günden beriler bayağı Akıl Japarov degen deputat var bilesizler. Oşo elin kulağını salotat. Yetim Toğunu berбесек Кытайлар kemin belki kemin datка belki кеспестер альтернатив жолдорду алып коет деп ошондой договор болуп калыптыр деп элди алдап атат туугандар. Ошо боюнча бүгүн ошо боюнча тема болуп окшойт туугандар. Группаларга бөлүшүрсөңүздөр. Ne oldu buna ya? Girişsin adamlar. Şu Yetim Toğu boyunca bugün Yetim Toğu boyunca bugün efir болады. Туғандар, Yetim Toğunun құлағын азыр мындай айтканда элдин кулагына куюп атат да, мындай кеңешчиси, Садыр Жапаровдун кеңешчиси Акыл Жапаров деген киши болот, эсиңиздер бар. Ошол киши 2-3 күндөн бери эле биз Жетим Тоğunu иштетпей турган болсок, Кытайларга бербей турган болсок, мына биздин альтернатива жолубузду датка кеминди ошондой договор түзүлүп калды деп элди алдап атат туугандар. Ошо боюнча мен айтып кетерим силерге туугандар, мына группага бөлүшүрсөңүз, көбүрөөк адамдар келсе мен анын эфирин баштайын. Бүгүн воскресенье, бүгүн выходной күн экен. Эми бул Садыр Абага ишениш кыйын болуп калды туугандар. Бул Садыр Аба өзү башында алдаган, биягында калды деп ойлоп калдым, ошондой элечи. Aldanbaylı tuğanlar, aldanbaylı. Yetim Toğunu biz berбейинге hareket kıla. Biz oşo kıymıl түзгөнбүз Yetim Toğunu korgoş üçün. Oşo kıymıl işteş gerek tuğanlar. Sebebi biz Kıtayga Yetim Toğunu karmazsak Kumtor 2 bolot. Yetim Toğu. Kumtor'un ekinçimde egizi bolot. Oşon üçün Kıtay bizdin yer alternatif jolubuzdu ala alбайт. Ketmen datka kemini de alalbet, testi de alalbet tuğanlar. Bu mınday aytkanda avantюризм. Bu oşal Akıl Japarovдун, oşal Садыр Жапаровдун авантюрасы болуп калат туğanlar. Oşogo падавас etpey, Жетим Тоğunu кандай коргосок, ошончо bu ошо бойдон коргойбуз туğanlar. Men ошо элди чакырып кетет элем. Bular aldamçılar Kırgız elini aldap test alıp koyot, datka kemini alıp koyot, alternatif jolubuzdu alıp koyot, ошондой договор түзүлүп калды деп кече Акыл Жапаров айтып атат. Акыл Жапаровдун айткан сөзү бул Садыр Жапаровдун заказын аткарууда туугандар. Себеби бекерден бекер Акыл Жапаров Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп эсептелбейт. Бул киши Акыл Жапаров сүйлөгөн киши, бул значит Садыр Жапаровдун айтканы туугандар. Садыр Жапаровдун позициясы ошону берем, Кытайга берип ошодон кутулам деген мааниде болот. Жетим Тоğuda туугандар. Ал жерде 8 миллиарддык
алтын гени бар экен туугандар. Международный эксперттердин айтышы боюнча биз Кытайга 1 миллиард 700 миң эле карызбыз доллар туугандар. 1 миллиард 700 миң эле. Biz ошол 1 миллиард 700 миң үчүн жетим тонну 80 миллиарддык геңди карматып коюп атабыз туугандар. Бул не деген акмакчылык? Деңгээлиң, акылың жетпесе президенттикке эмнеге барасың? Сен азыр элдин кыйналганын көрүп турасың. Эл итке минип калды. Эшек дагы эмес, итке минип калды. Канча деген кыргыз элибиз кыйналып талаада мигрант болуп жүрөт. Канча деген ата-эне пенсиялары 5 миңден ашпайт туугандар. Канча деген биздин майыптарыбыз пенсиялары 2 миң, 3 миңден. Ошолорду ойлогон адам жок туугандар. Мен сиздерди чакырып кетет элем туугандар. Кайдыгер карабай туруп ошол жетим тоо коргоо уюмуна кошулуңуздар туугандар. Буна Facebook'ка кирсеңиздер, ошол жерде бар. Жетим тоо боюнча уюм бар, ошо коргоо уюму бар. Ошол уюмга кошулуңуздар, кайдыгер карабайлы туугандар. Биз Кыргызстандын келечегин жаңы муундарга мындай проблемасыз, мына кечеги бир экологический катастрофа болду Терексайда, эсиңиздер бар, Чаткалда. Ошону Терексайдагы катастрофаны бийлик көз жумуп койду, алдап койду. Бул жерде да элди алдады. Ошол дарыяга сианит түшкөн туугандар. Ошол сианиттин зыяны 50 жылга чейин ошол жерде сакталат тууган, ошол судачы туугандар. Биз Кыргызстаныбызды полигон кылбайлы туугандар. Кыргызстанды баягында атомный бомба полигон болуп калат ошонтөзү. Сианит, пианит, алтын палтын болупчу туугандар. Биз Кыргызстанды алтынсыз деле көтөрсөк экономикасы болот. Себеби биздин Кыргызстаныбызды бир эле мына мөңгүдөн түшкөн биздин таза суулар эле багып койсо болот. Biz o altın genini işletmesek de bizde Kırgızistan Respublikasının şu möngüden düşkün sular başka memleketlerge eksport kılsak oşol bizi bağып koyup tuğanlar. Bizim problema Kırgızistan'daki problema tuğanlar. Bul çinovniklerden, korrupsionerlerden, aramkorlardan, bayağı 400 semyanın, Rahim Akamin, Jeenbековтердин klanının kursağı toy болгондуктан, bularga aç көздүктүктөн ошо акчага той болгондуктан биздин кыргыз эли ушинтип шүмшүк болуп, мигрант болуп, башка мамлекеттерде иштеп, үй бүлөсүн багам деп, жалаң баягы арамкорлор, паракорлор, пактакорлор Кыргызстандагы адамдар иштеп калышты, ошо чиновниктерчи. Булар арамкорлор никогда кыргыз элине жакшылык кылбайт. Мен бул жакшылык кылбайт деген себеби көрдүңүздөр, 5 октябрда болгон элдин жеңишин ошол 400 семья Rahim Akam өзүнө кайта ыйгарып алышты. Сокяны кетирди, ошо Сокя менен Сакени алмаштырып койду. Бул садырабабыз. Бул киши сөзүн айта берет, кайта сөзүнөн кайта берет экен. Бул киши 2012-жылы кумтөргө ошо кумтөрдү улутташтырам деп камалып чыгып, ар бир үй бүлөдө алтын кашык болот деген, көп нерселерди обещать эткен. Кийин бийликке мыйзамсыз келип бийликти басып алгандан кийин не деди? Кумтөрдө алтын калбай калды деди. Мен калбай калды дейт. Анан мен таң калдым. Кантип кумтөрдө алтын калбасын? Мен геологияда иштеген адам. Кумтөрдө канча запаста алтын экенин мен билем дагы. Ал киши алтын калбайт деп элди дезинформация берип салды турганда. Биз эл ошого ишенип калдык. Алтын калбай калды. Жок, алтын бар. Кумтөрдө жок дегенде 500 тонна запасыда алтын бар тургандар. Булардын арамкорлордун, паракорлордун, пактакорлордун, бизде чимкириктердин. Булардын жашоосу ошосу менен кызык болуп атат да. Булар бир бийлик келет, бир бийликти жарга түргөтөт, экинчи бийлик келет, экинчи бийликти да жарга түртүп, ошого көнүмүш болуп калган. Кечеги окуяны көрдүңүздөр, президенттин деңгээли кандай болуш керек? Мен президенттикке суктана турган президент болуш керек эле, турабы? Анан кийин кече инаугурациясын өздүк майрамында чыгып алып, сатечесники дегенде, сачечесники деп чулдурап жүрөт тургандар. Эми бул президентти мен кантип сыйлаганга
кантип урматтайм бул кишини. Мен эртең мына мировой аренага чыга турган болсо туугандар, биздин атыбыздан чыгып сүйлөйт дегенде, ошол жерде чурулдап жүрсө, мен билбейм бул кандай киши, бул адамды жок деген ушу президентти көрүп, мына мен президенттим сыймыктаныш керекпиз да. Анан бул киши Дастан Жумабековдун шериги болсо, баягы Тазабековдун шериги болсо, Икрам Тазабековдун сексалүү, макалөө, сакалөө болсо, анан кийин бул адамды кантип ким урматтайт, ким сыйлайт бул? Бизге таза ак ниет, мындай айтканда, президент керек эле туугандар. Биз бул жеңишти да алдырып койдук. Бул жеңиште деле Адахан Кимсанбаевич утуп чыкты. Себеби Адахан Кимсанбаевич ар бир бийлик менен президенттикке барат, утуп чыгат, бирок утуп чыккан шайлоонун жыйынтыгын башкага кыйгарып коюшат туугандар. Мына 2011-жылы президент шайлоодо Атамбаев менен барганда, кийинки 2011-жылы парламенттик шайлоодо утуп чыккан 66 000 голосту, добушту Адахан Кимсанбаевичтин партиясына берген, бүтүн Кыргызстан ошону өртөп беришкен. Бирок өткөн болчу ошол малда, бүтүн Кыргызстан парламент шайлоого өткөн болчу. Ошо биринчи өткөндү өткөзбөй коюшту атайын. Кийин 2018-жылы президент шайлоо Жээнбеков менен Жээнбеков жеңилген болчу, Адахан Кимсанбаевич уткан болчу. Жыйынтыгын жеңишти Жээнбеков берип койду. 3% аброй адам президент болду, досу алып келип. Ошонун акыбалы азыр эмне болду? Ошол киши досун алып келип президент азыр түрмөдө отурат туугандар. Арам келген, жаман ой менен эптеп бийликке келип, арам ойлор менен келген адамдар көрдүңүздөр. Жээнбеков эмне болду туугандар? Атамбаев эмне болду туугандар? Эми бул Садыр абада ошолордун, Жээнбековдордун, Райым Миллондун, мындай айтканда, ошолордун сөзүн сүйлөп атат. Ошолор менен келишим түзүп бийликке келди туугандар. Биз кыргыз эли утулдук туугандар. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Ушул видеолорду таркатып берсеңиздер жакшы болот эле туугандар. Анан дагы айтып кетерим туугандар. Мынабы биз кайдыгер карап, мына жетим тоо, мына кече Сианит, Терек сайдагы Сианит коюлуп кетти. Ошол нерселерди кайдыгер карап жүрүп туугандар. Bir günü bolsa bir günü жаратылышка да жооп беребиз туугандар. Мен ошо кыргыз элин чакырып кетет элем. Ошол жетим тоодо жашаган жергиликтүү жарандарды, Терексайдагы жашаган жарандарды чакырып кетет. Коркутса да коркпоңуздар туугандар. Чыгыңыздар, чыгып айткыңыздар. Бул экологический катастрофа туугандар. Бул иштеткен фирма, ошол эле кайсы инвестор болбосун, кыргыз бийлиги болбосун, буну жеткизиш керек туугандар. Кече кыргыз бийлиги айтып атат, аерде анча деле коркунучтуу жок экен. Сианит курса кичине эле жерге 30 квадрат метр чакым жерге эле төгүлүптүр. Ошентип алдап атат туугандар. Туугандар, мен дагы айтып кетерим, кайдыгер карабайлы туугандар. Ушу кайдыгер карап жүрүп, ушул акыбалга келдик. Кече шайлоону көрдүңүздөр, 3.500.000 адам добуш бере турган адам бар эле. Ошонун 1.400.000 эле катышты туугандар. Мындай айтканда 1/3 бөлүгү катышты туугандар. Ошол 2.100.000 адамдын добушу, баягы Садыр абабыз айткандай, меньшинство управляет большинством деп кой да. Ошондой маанинде айтты да, мен буну эми түшүнүп калдым азыр. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабай ушу мигранттарга кайрылып кетелем туугандар. Өз колубузга алып, мигранттарды алып, мына саясатты колубузга алалы, жоопкерчиликти алалы туугандар. Бул кетишибизде же Кытайга бир провинция болобуз туугандар, же Россиянын бир автономный республика болуп калабыз туугандар. Бул президентти мен талапкер малында эле тааныган эмесмин. Азыркы инаугурациясынан кийин деле тааныбайм. Белки опрос болбоду беле, кайсы кыргыз мамлекети башкаруу деген. Ошондо тааныган жокмун туугандар. Себеби азыркы чимкириктер 120 чимкирик. Азыр Садыр аба. Булар мыйзамсыз туугандар. Келет учуру, Куда кааласа буга да жооп берет туугандар. Жооп бере турган күн келет туугандар. Тарыхтын алдында жооп берет.
жаңы муундарынын алдында жооп берет. Мен сиздерге айтып кетерим, качандыр бир күнү убакыт сааты чыгат туугандар. 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, 4 жыл болобу, ушул суроого кайта келебиз. Келип ушуну кайта көтөрөбүз. 5-октябрдан бuyog'a чыккан токтом, өкүм бардыгы мыйзамсыз туугандар. Бул азыр биз мыйзамсыз мамлекетте жашап атабыз. Бул кишини мен түрмөдө отуруп жүргөндө аяп, бул ушул киши бечара жөндөн жөн соттолуп кетти деп чыккандан кийин мен өч албайм. Мен мындай кылбайм. Мен деп жүрүп, кенден кийин бул адамга ишенсем, кече Сегизбаевди камап койду. Адан кийин Курсан Асановду камап койду. Абдулгазиев камалды. Туугандар, мен Сегизбаевдин дагы, Курсан Асановдун да тарапташы эмесмин. Мен бул кишилерди өзүм да жактырбайм. Бирок деген жери бар туугандар. Бирок так адамгерчилик катары мен сиздерге мыйзам чегинде. Бул кишинин айтышы боюнча билесиздер да. Мен буларды Райым акамы камап алып келип, анан мен буну кустурам, буну камабайбыз, буга биздин тамак ашыбыз, акчабыз налогдон кетет экен дебеди беле. Ошонтип эле Сегизбаевка деле, Курсан Асановго деле, Абдулгазиевке деле үй камагына чыгарып туруп, сот караса болот туугандар. Мен ошого элди чакырып кетет элем. Сегизбаевдин тарапташтарын, Курсан Асановдун тарапташтарын, Абдулгазиевдин тарапташтарын. Бул кишилердин мен актаган жерим жок. Бул кишилердин күнөөсү бар туугандар. Бирок ошо күнөөнү сот аныкташ керек туугандар. Анан бирөө саясий приказ берсе, ошону аткарса, бизде ошо болезнь, ошо Кыргызстандын болезни, ошо болезнь болот экен туугандар, ошо болезнь. Саясий маанайда камаган болезнь бул туугандар. Ошол камаган генералдар, ошол эле аткарган жоокерлер, мындай айтканда, милициябы, прокуратурабы, мен айтып келдим. Бир күн келет туугандар. Ошол кылган саясий маанайда адамды камаганга жооп берген күн келет. Мына көрдүңүздөр, а? Мына убагында Садыр Жапаров түрмөдө отурганда, ошондо аркасынан тарапташтар чыкканда МВД кууп жүрүп, бала чакасына чейин урган тууган. Эсиңерде барбы? Мен ушул Садыр абага кайрылып кетем. Ошо ишти козгоп, ошо жердеги күнөөлүү адамдарды таап жоопко тартсаңыз болот. Эркек намысыңыз болсо. Анан дагы бир нерсе айтып кетерим туугандар. Сиз Садыр аба, эми кандай болсо дагы мен тааныбаган президент болсоңуз деле, бирок кыргыз элине историясына кала турган болом десеңиз, Жээнбековдордун кланын, Райым Миллиондун кландарын, ушул адамдарды түрмөгө тыксаңыз, ушул адамдар түрмөдө отурса, анан 400 семья, 30 жылдан бери кыргыз элинин канын ичип жүргөн 400 семья бар тууган. Садыр аба, ошолорду камасаңыз, ошолорду кустурсаңыз, жетим тонун да бергенин кереги жок. Башка нерселердин да бергенин кереги жок Кытайга. Ошо менен эле биз кутулуп коебуз. 5 миллиард карызды ошолор эле төлөп коет. Бизде ошончолук бай адамдар бар туугандар. Ошончолук бай адамдар бар. Биздин бир 3 эле бай, же 4 эле, 5 эле бай биздин 5 миллиард карызды төлөп коет туугандар. Ошо кыргыз элинин чөнтөгүнүн урдаган акчалар ошолор. Мен ошол 400 семьяны айтып кетейин. Бул 400 семьянын бардыгы эле тааныйт. Бул семьяны бардыгын жоопкерчиликке тартырсак болот. Onun үчүн саясий эрк керек. Onun үчүн ошондой таза адам келиш керек болчу. Эми бул Садыр абанын колунан келеби, келбей, мен билем келбегенин. Кайдыгер карап жүрүп ушул малга келдик туугандар. Мен мына мисалы 10 жылдан бери мигрантмын. Мен өз мамлекетиме барып, ата-энемин, бала чакамдын жанында жашагым келет. Бирок биздин ошо арамкорлор, чиновниктердин некомпетентныйынан биз ушул жерде жүрөбүз. Ошолор экономиканын алып кете албай, ошолор Кыргыз Республикасы чарбачылыгын алып кете албай, баягы Сакалем, Макалем, Максалю, совхоз, колхоз деген ошо аттарга конуп, ошо деңгээлде жүрсө, анан биз жөнөкөй эл кантебиз мисалы. Мен сиздерге дагы эфирге чыгам туугандар, ошону бөлүшүрсөңүздөр жакшы болот. Рахмат.